44 окуучу, негизи класс 36 окуучуга ылайыкталган. Бир партада 3төн, айрым учурда 4төн окуучу отуруп билим алган бул номер 72 мектеп. Учурда бул жерде 4332 окуучу билим алууда. 3 кабаттан турган имаратта сабактар 3 нөмөт менен өткөрүлөт. Айрым класстарда 36дан 48ге чейин бала окуйт. 36 окуучуга парта, стульчиктер ылайыкталганда, бирок ар бир класста 48ден, эң максимум 50дөн окуучу окуйт. Негизи ылайыкталганы 25 стандарт боюнча 25 эле окуучу да. Биздики уже 2 эсе ашып атат. Прибил. Приставка при. Аида Абдыкасимова бул мекемеде көп жылдан бери эмгектенет. Анын айтымында бир класста 40тан ашык окуучу болгондо мугалим үчүн бир топ кыйынчылыктар жаралат. Себеби ар бир балага өз-өзүнчө жетиштүү көңүл бурулбай калат. Өз негизи 45 мүнөттө теманы бул жакта түшүндүрүп, андан кийин ошо домашний заданиясын, еще закрепление темы болгондо негизи чын эле 42-40 окуучуга жетишиш кыйын. 2 сабакка бөлүш керек болуп калат да. Жарымын могу сабакта түшүндүрүп теманы, андан кийин еще сабактан сурагандан кийин кийинки темага уже калган окуучуга алып калат. Бир сабакта 45 мүнөттө мындай физически дагы, мындай эмесиге деле, мөөнөтүнө деле уже жетишпейбиз. Класстагы окуучулардын көптүгү сабак учурунда гана эмес, башка шартта дагы олуттуу көйгөйлөрдү жаратууда. Мисалы, спорт аянтчасында балдар батпай дене тарбия сабагын 2-3 класс 1 саатта чогуу өткөрөт. Мындан тышкары ашканада дагы тыгылышып тамактанууга туура келет. Мектеп 3 кабаттуу болгонуна карабай, жертөлөдөгү класстарда дагы билим алышууда. Бул мектептин подвалында негизи общий 4 класс бар, 3 чоң класс и 1 кичинекей подгруппа класс. Общий столдо негизи 4төн окуучу отуруш керек да. Бирок биздикин көрүп атасыздар, ар бир столдо 7ден 8ден окуучу тамактанып атышат. Азыр бул жерде 1, 2, 3 класс сабак өтүп атат, 3 кээде 4 класста сабак өтүп калат. Бул жерде 14 эле компьютер бар. Анын бардыгы иштебейт. Окуучулар менен кээде презентация өтөлүп турсак, негизи информатика кабинетинде эч кандай жабдуулар жок. Окуучулардын айтымында орун жетишпей, сабакты тик туруп угууга туура келет. Балдардын көптүгүнөн улам мындай көрүнүш көп кайталанат. Алар жаңы мектеп курулуп, шарт жакшырса деген үмүттө. Например, биздин класста 44 окуучу, кээ бирөө туруп калышат. Тема түшүнбөй калабыз да. Спорт залда бизде 7 башка класстар менен эле өтө берет. Кенен эмес, раздевалка кичинекей батпайт адамдар. Ошо бизге азыр жаңы мектеп курулуп аткандарга биз өтө ыраазычылык билдирмекпиз. Бул мектеп өзү 1991-жылы 1400 окуучуга ылайыкталып салынган. Бирок жыл өткөн сайын окуучулардын саны көбөйүп, имаратта орун тартыштыгы жаралган. Мындан улам анын жанына эле 2021-жылы 255 окуучуга ылайыкталган кошумча корпус курулган. Бирок ал дагы жетишсиз болуп, учурда дагы 750 орунга ылайыкталган кошумча корпустун курулуш иштери жүрүп жатат. Катлаван казылып бүтүп атат. Эртең лаборатория келип тиги уплотнение грунта деп коет, фундаментин алдын. Ошону болсо текшерилет дагы, подбетонка куюла баштайт, анан монолитный железобетон фундамент куюла баштайт. Мектеп 1-сентябрга, мына 26-жылга тапшырганга биз планировать этип атабыз. Ошо менен график боюнча иштеп атабыз да. Билим уясы 3 кабаттуу болот. Ошондой эле заманбап шарттагы окуу класстары, китепкана, лабораториялар, эмгек кабинеттери, дарыгердин бөлмөсү жана ашкана каралган. Мындан сырткары мектептин аймагына футбол, баскетбол жана волейбол аянтчалары дагы курулуп, сапатына өзгөчө көңүл бурулат. Монолитный каркас, тышкы стенасы кирпичтен болот. Андан тышы жылуунан базальттуу плита менен жылуунат дагы, анан кийин фасад болсо сырдалат да. Андан башка үй ичинде полностью биз санитар норма менен панелдер, санузелдер бүт баары тиги каралган да. Курулуш республикалык бюджеттин эсебинен каржыланууда. Бул билим берүү мекемеси президент Садыр Жапаровдун тапшырмасына ылайык курулуп, өлкө боюнча салынып жаткан 36 мектептин бири болуп саналат. Айсана Бакытбекова, Элдар Анарбеков, ЛТР Бишкек.